أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم Allah qamoqtolar bolsun jana Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar bolsun. Assalamu aleykum urmatlı Müslüman bir tuğandar. Biz Kayrımdуулuk fondu bugünkü günü Allah'tan razılığı üçün Allah'tan razılığını tavayıl edip hareket kılıp жүрүп атабыз. Allah kabul kılsın. Жана ошондой эле баардыгыңыздардын кармаган Рамазан айында орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүнкү күнү мына билинбей эле 7 күн өтүп кетти. Ким орозону кармаган болсо, ушул соопторго илешип калды. Кимге Алла Таала насип кылбаган болсо, орозого кайдыгер карап жүрүп атат. Бул дагы болсо Алла Тааланын бизге берген эң бир чоң белеги. Bir ay bilinmeyle ötüp кетет. Кандай эле мына 100 жыл, 80 жыл жаш бат эле өтүп кеткендей, bir ay билинбейли көз ирмемде өтүп кете турган ай. Ошон үчүн дагы деле болсо чакырып кетебиз. Bir күн да болсо орозонун жакшылыгына илешип калыңыздар, кармап калыңыздар. Биз мына ошо орозонун 15-күнү кайрымдуулук күнү деп жарыялап, элге жарыялап атабыз. Бұл кайрымдуулук күнү деп жарыялагандан максат биз Кайрымдуулук фондун элге ушул бир жакшылыкка себепчи болуп калсак деген эле ниет. Бул кайрымдуулук кылуу ар бирибизге милдеттүү. Себеп дегенде Пайгамбар Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям канчалаган бир хадистеринде айтат, садака кылгыла деп. Мына ал эмес Алла Таала Kur'an-ı Kerim'de aytıp кетет. Estağfirullah. Meselü'llezîne yunfikûne emvâlehum fî sebîlillâhi kemeselil habbetin enbetet seb'a senâbîle fi kulli sumbiletin mi'atu habbe. Vallahu yudâ'ifu limen yeşâ vallahu vâsi'un alîm. Dep Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de uşul sadaka bereşenlik jönündө aytıp ketken. Bul manisi Allah yolunda öz malından, öz tıyınından, özünün jıygan uşu mal mülkünün sadaka bergen bolsa Allah yolunda, al bir önüp turgan bir budayga okşoş deyip. Al bir buday önsö, anın başında жүздөгөн danı olur. Oşol siyahtı Allah Taalam bir bergen sadakabızды kanca barabarga көбөйтүп берет. Бұл садака кылыш менен биздин мал мүлкүбүз кемебейт экен, кайра көбөйөт. Пайгамбар Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат, силер садака кылсаңар, бул садака баледен кайтарат, асмандан чыккан баледен кайтарат. Ошо садака аркылуу Алла Таалам ооруларга шифа берет. Садака бул мал мүлккө береке киргизет. Садака көптөгөн пайдалары бар. Биз буну айткандан максат, келиңиздер бир туугандар. Бүгүнкү күнү канчалаган кыйналган бир туугандарыбыз бар. Кошуналарыбыз кыйналып жатат. Кошуна кайра карабайлык. Ушу орозо өзү bir ay толук садака айы. Ошондой болсо дагы биз муну элге жарыялап туруп, ушу 15-күн кайрымдуулук күн деп белгиленип, кадимки башка майрамдарда эле майрамдаштын ордуна биз садака катары ошол күнү орозонун 15-күнү садака катары bir нан дагы болсо, жарым нан дагы болсо, bir кыйналып аткан bir тууганыбызга алып барып берип койсок, өтө пайдалуу болор эле. Ошон үчүн биз аракет кылып ушуну элге жайыптыштын аракетиндебиз. Эгер Кудайдын буйруп ушул ишке ашып калса, өтө жакшы болот эле. Биз үчүн дагы, эл үчүн дагы, кыйналып жаткандарга дагы жакшы болот эле. Бул орозо айы мына фитр садака, өзү эле фитр садака берилсин деп буйрук бар шариятыбызда. Бул фитр садаканы бериш важип. Бул деле ошол кедейлерге берилсин деген өкүм бар. Кедейлер бир аз тоюнуп калсын деген максат. Мына ошон үчүн биз дагы ушуну киргиздик. Ушул нерсени кабыл алып, мына депутаттардан бери айтып отурган жерлеринде айтылган бул сөз.
ушул ишке ашпаса биз өтө кубанычта болот элек. Мына садака кылган адам Abi Talib radıyallahu anhudan rivayet. Peygamber Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayettir. Ma min duain illa beynehu ve beynallahi teala hicabun hatta yusalli sahibahu ala Muhammedin feiza fe'ala zalike harakal hicab. Vastacibu lahu du'a. Vastacibu lahu du'a. Cenab-ı Peygamber Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayettir. Maga kim salavat ayta turgan bolsa Allah Taala menen salavat aytkan adam ортосунда bir parda болот дейт. Ал parda ушундай тосуп турат дейт. Пайгамбарга салават айтсак, ал parda ачылып, кийин пайгамбарга салават айткан аркылуу биздин дуабыз кабыл боло баштайт экен да. Пайгамбарга салават айтпасак, кабыл болбойт дейт. Анас радиаллаху анхудан риваят, пайгамбар Расулу саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Алла Таала жерди жаратканда жер ушундай кыймылдап турду дейт. Жер кыймылдап турду дейт. Анан дагы Алла Таалам тоодо жаратып туруп, казык сыяктуу кылып жерди бекитип койду дейт. Жерге тоодо жаратып, жерди бекитип койду. Тоо болбосо жер кыймылдап турган экен убагында, биринчи жаралганда. Мына ошондон периштелер таң калып сурады: "Я Робби, бул нерседен дагы, тоодон дагы катуу нерсе барбы?" деп сурады. Жер өзү кыймылдап турса, жерди бекитип койду. Өтө жакшы нерсе, бир керемет нерсе жараттың. Бул тоодон дагы катуу нерсе барбы дегенде, Алла Таала айтты: "Ооба, бар, темир катуу" деди. Тоодон темир катуу экен. Кийин дагы периштелер сурады: "Я Робби, хал мин халкика шейун ашадду минал хадид." Темирден дагы катуу жараткан нерсе барбы дегенде, Алла Таала айтты: "Ооба, бар." Бул не дегенде, бул от деди. От темирден катуу экен. Темир отко түшсө эрип кетет кадимкидей. Оттон дагы күчтүүрөөк нерсе жаратканың барбы дедиле. Алла Таала айтты: "Ооба, бар." Бул суу деди. От канча от күйүп турса, сууну сепсек, от өчүп калат экен да. Оттон суу күчтүүрөөк экен. Оттон дагы күчтүү жараткан нерсең барбы дедиле. Бар деди. Бул шамал экен. От суу канча болбосун, шамал катуу болсо, сууну көтөрүп учуп кетет экен да. Шамал суунан күчтүүрөөк экен. Кийин айтты: "Я Робби, хал мин халкика шейун ашадду минар рейх." Эми шамалдан дагы күчтүүрөөк нерсе барбы дедиле. Айтты: "Ооба." Алла Таала айтты: "Бар" деди. Бул адам баласы качан оң колу менен садака кылса, сол колу билбей калса, ошол эң күчтүү дейт да. Алла Таалам канча жараткан нерсеси болсо, ушул нерсе эң күчтүү деп айтты. Эми бул нерсе садака өтө зарыл биз адам баласыбызга. Жашообузда керек боло турган нерсе. Садака кылсак, бизге Алла Таалам берекени берет. Мына убагында бир аял эки кызы менен күйөөсү өтүп кетип, турмуш кыйын болгондуктан башка бир айылга суранып барат. Башка бир айылга суранып баргандан кийин эки кызы чарчап калып, мечиттин эшигине жаткырып коюп, анан суранып бир дарбазаны кагып келсе, дарбазадан чыккан адам, мусулман адам айтат экен: "Неге келдиң?" десе, "Мен ушундай эки кызым кыйналган себебинен сизге бир тое турган нерсе, нан берип койсоңуз, же башка нерсе берип койсоңуз, мүмкүн болот, мүмкүнчүлүгүңүз жетишинче бир нерсе берип коюңуз" деп сураганда, жанагы "Сен ушундай кыйналганыңа бир күбөлүк таап кел, анан кийин берейин" дейт да. Мага бир күбөлүк таап кел, анан берейин дегенде, "Менде күбөлүгүм жок, мен башка айылдан келдим, мен кыйналып атам" десе, "Жок" деп кирип кетиптир. Анан бул экинчи баратага келип эшигин какса, анан бир насрони чыгат. Башка диндеги насрони чыгат. Көрөт, бул болгон окуяны айтып берсе, аялына айтат: "Бар, эки кызын алып келгин, жуунтургун, кийинтиргин, курсагын тойгозгун, бул биздин үйдө жашасын" дейт. Анан бул ошентип келип, жакшынакай кылып жуунтуруп калганда, кечкирет, кечкиргенде
жанагы биринчи үйгө кирген адам түш көрөт. Түш көрсө, түшүндө ушундай бир жакшынакай особняк сарайды көрөт, особнякты көрөт, жакшынакай тамды көрөт. Бул бейиштеги болгон тамдардан экен. Алла Таалам ушундай түшүндө көзүнө көргүзөт. Кийин бул жакта пайгамбар Расул саллаллаху алейхи вассалам көрүнөт. Ошондо жанагы адам сурайт: "Э Расулаллах, бул там кимге?" десе, бул мусулман адамдарга дейт да, мусулман адамдарга. "Мен мусулманмын го" десе, пайгамбарыбыз ошол жерде суроо берген экен: "Сенин мусулманчылыгыңа күбөлүк кагазың барбы?" деп. Жанагы аялга берген суроону ошондо берет. Кийин чочуп, түшүнөн ойгонуп билет, кечеги кемчилигин билет. Чуркап чыгып, жанагыларды издеп таппай калат. Кийин сураштырып, жанагы Насронин үйүнө барат. Насронин үйүнө барса, эшикке чыгат, жолугуп туруп: "Кече ушундай силерге бир суранган аял келди беле?" десе, "Келди" дейт, "Менин үйүмдө" дейт. "Ошону мага бербейсизби?" десе, "Жок" дейт. Жана Насрони айтат: "Мен бүгүн сен түш көргөн түштү мен дагы көрдүм" дейт. Жанагы тамды, ушундай кооз тамды мен да көрдүм дейт. Алла Таала аны мага берди дейт. Мен бүгүндөн баштап ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах мен келме келтирип мусулман болдум дейт. Аларды эч качан бербейм дейт. Эми биз бир тууган буну айткандан максат, азыр ачка калып көчөдө суранып жүргөн бир туугандарыбыз канча. Кээ бир кошуналар суранып көчөгө чыгып жүрөт, кээ бир кошуналар ага кайдыгер карап көңүл бурбайт да. Ошондойду мүмкүн болушунча, колубуздан келишинче, Кудайыма шүгүр азыр заманыбыз тынч, кийимибиз бүтүн, курсагыбыз ток азыр. Ошондойлорго кайдыгер карабай, ушундай садакаларды кылып, көчөгө чыгартпай, колдон келишинче жардам кылып турсак, өтө жакшы болот эле. Мына 15-күндү биз белгилегенден максат ушул себептен. Канча ачкалар тоюнуп калсын, кийимсиздер кийинип калсын, кыйналгандар бир аз жеңилдеп калсын деген максатта ушул нерсени биз элге жарыялап атабыз. Эгерде ушул нерсени колдоп ишке ашыра турган болсок, бардыгыбыздан Аллах разы болгон болот эле. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.